Караңыздарчы, мен балалыгымда кандай татына сулуу кыз элем. Бирок ошол наристе кезден эле мага сыноо башталды. Анда мен 3 жашта элем. Бир кутум ооруп операция болдум. Жыл сайын больницага жатып, дарыланып чоңойдум. Күндөр өтүп жатты. Бир күнү кокустук болуп авариядан дагы жарыкадым. Бул да болсо менин тагдырымда бар экен. Ооруп жүрүп турмушка да кеч 33 жашымда чыктым. Тагдырыбыз бир эмес экен, 2 жолго түштүк. Адамдарга болгон таарыныч, стресс, сүйүүнүн азабы, эл эмне дейт деген сезим менен курчап алды. Бутумдун оорусу кайрадан күчөп, баса албай балдак менен жүрүп калдым. Ооруканага кайрылсам, операциядан башка жол жок деп айтышты. Аллах мага ушундай кезде эмнеге мынча сыноо берди деп өзүмү батпай ыйладым. Ошол убакытта Инстаграмдан Анара Акылбековнанын жандуу жолугушуу болот деген сөзүн угуп, эртеси жолугушууга бардым. Азыр мен Аллахыма шүгүр, жан дүйнөм тынчтыгын таптым. Бардык сыноолорду кабыл алганды, жеңе билгенди, капа кылган адамдарды Аллахка тапшырып, кечиргенди үйрөндүм. Өзүмдү сүйүп, жаратканга ыраазы болгонумда гана мага ийгиликтер келе баштады. Ушул сахнада жаркырап, балдаксыз басканыма себепкер болгон Анара Акылбековна, сизге ыраазымын. Акча топтоо техникасын да үйрөттүңүз. Мен аябай бактылуумун. Ата-энем, бир туугандарыма, баарына жашоонун ханышасына катышып, сиздердей жан дүйнөсү таза инсандар менен замандаш болгонума ыраазымын. Караңыздарчы, жашоо кандай керемет. Бул да болсо Аллахтын бизге берген чоң белеги. Эмне үчүн биз аны татыктуу жашай албайбыз? Биз инсандар бактылуу жана ийгиликтүү болууга татыктуубуз. Бүгүн менин кубанычыма ортоктош болуп, атайын Жалал-Абад шаарынан апам менен курбум келип олтурат. Мен жашоома ыраазымын. Келин элем, кызганчаактагы мүнөзүм бар эле. Көрүп турганыңыздардай, бул жөнөкөй үй жумуштарын, бул үй жумуштарынан мен башка нерсеге убактым жок болчу, өзүмө такыр карабайт элем. Булар менин максаттарымды алмаштырып алган экен. Көрсө булар менин жөн гана келиндик милдеттерим экен. Таң эрте түз эфирден күтөмүн. Ал инсанды ушунчалык сүйөмүн. Жаңыланам деп сабактарды баштадыңыз. Жан дүйнөмө төңкөрүш бир жасадыңыз. Канча адамды өзгөртүүгө аттандыңыз. Керемет бир миссияны кармандыңыз. Эч ким жок жерге барып, көңүлүмдү оорткан сөздөрдү эстеп аябай ыйлап алат элем. Салмагым 90 килограммга чыгып, жолдошум менен мамилем бузулуп, көп уктай турган болдум. Жашоо мен үчүн кызыксыз жана маанисиз эле. Ичимде капачылык көп болгондугу үчүн айланамдагы адамдардын жалаң гана жаман сапатын көрөт элем. Анар группка келип мен жан дүйнөмдү таптым. Адамдар менен болгон мамилем, жада калса жолдошум жана балдарым менен болгон мамилем жакшы жакка оңолду. 20 килограммга арыктап, өзүмдү баалап сүйүп баштадым. Жаштыгымдан бери бычык түгүп, кызыгып жүргөн өнөрүмдү өрчүтүп, заказдарды алып иштеп баштадым. Күн өткөн сайын кызыгуу пайда боло баштады. Буга чейин акчаны сарамжалдуу колдонууну билбейт элем. Азыркы күндө кызыл конвертимди толтурууга шашылам. Менин бул окуям кимдир бирөөгө балким сабак болор. Чек арада жашагандыктан ар бир кыргыз-тажик келишпестигинде стресске кабылчумун. Кырдаал күчөгөндө болсо айла жок башка адамдардын үйүндө да жашап жүрдүм. Азыр өзүмдү алдырбаймын. Кандай жашаш керектигин билдим. Жашоого кызыгып, мен үчүн жаңы жашоо башталды. 5 кыздын апасымын. Турмуш сыноосунда оорулар менен күрөштүм. Жолдошум инсульт, апам Алцгеймер оорусу менен оорушту. Айыктыруу жолунда күрөштүм. Жашоо катаал, жумушсуздук, акча табуу үчүн түнү кирпич куюп, күндүзү балдарымды карап, аял экенимди унуттум. Бизди жүдөткөн чек ара согуштары, ошентип жүрүп мен депрессияга кабылдым. Наалыган кукушкага айландым. Менде баары бар, бирок жан дүйнөмө бир нерсе жетчү эмес. Ошол мен издеген табышмак жан дүйнө тынчтыгы болчу экен. Мен аны Анаргуртта 1 жылдык окуу мөөнөтүндө окуп таптым. Өзүмдү сүйүүнү, өзүмө кам көрүүнү, эң негизгиси окуп, өсүп, өнүгүүнү, баарын жеңил кабыл алууну үйрөндүм.